Саламатсыңарбы интернеттеги достор, саламатсыңарбы менин YouTube каналымдын катталуучулары. Мен бүгүн бир маселе боюнча өз пикиримди, анан билгенимди бөлүшө кетейин деп чечтим. Бул азыр дүйнө жүзүн дөңгөрөтүп аткан коронавирус боюнча. Азыр дүйнө коомчулугунда, анын ичинде Кыргызстанда коронавирус барбы? Бар болсо симптомдору кандай? Жана кантип айыгууда деген сыяктуу мына 3 негизги суроолор берилип атат да. Мен ошол боюнча кыскача пикиримди айтып кетейин. Биз өткөн айда бир айдан ашык, азыр 1,5 айга баратат. Ушул оору менен оорудук. Демек, коронавирус бар деп мен ишенем, биринчиден. Экинчиден, коронавирустун симптомдору кандай болот экен? Коронавирустун симптомдору бул биринчиден адамдын денеси, муундары, сөөктөрү, булчуңдары катуу оорутат экен. Меники ошентип башталды. Андан кийин кургак жөтөл, андан тышкары температура, дене табым аябай жогору көтөрүлдү. 12-13 күндө айыктым. Ал эми өзүңө келиш үчүн бир 20 күндөй убакыт кетти десем жаңылбайм. Андан тышкары мунун симптомдору даамды билбей калуу, жыт билбей калуу, ушундай ар кандай симптомдор менен ооругандарды бул боюнча мен өзүм ооруганда, андан кийин ага чейин дагы көп иликтеп, изилдеп, башка өлкөлөрдөгү адамдардын өздөрүнүн практикаларын бөлүшкөндөрдүн көрүп чыктым. Көпчүлүгүнүnkү 90% окшош симптомдору, жана мен жогоруда атап өткөндөй. Ал эми бул оорудан биз кантип айыктык? Бул оорудан албетте биз дагы эл катары дарыгерлерге кайрылдык. Бирок бул Швецияда алар дарыгерлер башынан эле, башкы эпидемиологу башынан эле айткан, бул оорунун албетте вакцинасы жок, ошондуктан бейтаптарды биз тестирлөөдөн алып, анан кийин аларды жаткырып дарылабайбыз. Эгерде жанагы мен айтып кеткендей 5-6 симптомдору билине турган болсо, 2 жума үйдөн чыкпай үй карантининде болгула деп айткан болчу. Ошого карабай эле биз дарыгерлерге кайрылдык, бирок алар айтышты 60 жаштан жогорку курактагыларды жана ошондой эле өпкөсү такыр иштебей калып жасалма дем алдыруучу аппаратта жатып алгандарды гана тестирлеп, дарылап, ошол дарыгерлердин көзөмөлүндө болот деди. Калгандары мына рекомендацияларды берип, үй шартында өзүңөрдү карап айыктыла деди. Вакцина жок болгондон кийин дарыгерлердин көзөмөлүндө болуун деле кажет эмес, эгерде өмүргө коркунуч келбесе. Анан бизге айтышты көбүрөөк суу ичкиле. Ошону менен бирге температура жогорулап кеткенде составында процетамол бар, альбедон деген дары ичкиле деди. Мына биз ошо эки нерсени, андан тышкары жөтөлдүн сиропторун кошумча ичсеңер болот деди. Бул бир аз болсо да кошумча жеңилдик берет депчи. Анан биз албетте үйгө келип биринчиден сууну көп ичтик. Кайнак суу, муздак суу, жылуу суу, айтор суюктукту көп ичтик. Чайга лимон кошуп ичтик. Имбир кайнатып ичтик, сүткө бал кошуп ичтик, бул иммунитетти жогору көтөрөт деди. Ошону менен бирге биз кыргыздарда албетте көп колдонобуз. Уйдун, козунун этинен шорпо кайнатып, шорпосуна сарымсак жана ошондой эле ачуу калемпирден кошуп ичип аттык. Бул албетте аппетитти ачканга, табитти ачканга жардам берет деп. Анан дагы мен бир нерсени кошумчалап кетейин. Ошол симптомдордун арасында албетте адам катуу ооруган кезде көзү караңгылайт, алы кетет, жана ошондой эле табити да жоголот экен. Биз дээрлик 5-6 күн жалаң гана суу менен отуруп калдык. Тамакка табит тартпайт. Андан тышкары жана мен айтып кеткендей нерселерди колдондук. Ошону менен бирге мөмө жемиштерди жана жер жемиштерди көбүрөөк жедик. Витамин болсун дедик, иммунитет көтөрүлсүн дедик, иммунитет өзү күрөшсүн дедик. Температура өтө жогорулап, бир 5-6 күн катарынан ошо түнкүсүн температура өтө катуу жогорулап атты. Ал кезде 5-6 жолудан түнкүсүн кийимди алмаштырганга туура келди. Себеп дегенде
тердегенден адам көрүшө албайт. Кийимдер былчылдап суу болуп калат да. Бирок ошол тердегенден кийин кадимкидей жеңилдеп калып атканын сезилип атты да. Бирок эртеси күн кайра эле ошондой нерсе кайталанат. Ошентип отуруп кийин адистердин рекомендацияларын окуп көрсөк, чынында эле ошол адамдын бул дары менен иммунитет күрөш керек деп атпайбы? Ошол иммунитет мына ошол температура көтөрүлүп, анан температура дан кийин тердесе адамдын иммунитети көтөрүлгөнү жана ошондой эле организм бул коронавирус менен өзү күрөшүп атканынан кабар берет экен. Орусияда ошол коронавирус менен ооруп айыгып чыккан дагы бир кыздын жазганын окудум. Ал айтып атат, коронавирус боюнча атайын тест тапшырып, бирок аябай кыйналып ооруп аттым, эч кандай жылыш болбоду. Анан кийин дарыгерлер антивирус вакциналарын биз капельница менен колдонду. Ошондон кийин гана температура көтөрүлүп, организм, иммунитет өзү күрөшүп баштады. Ошондон кийин баягы күндөн күнгө кыйын учур болду, бирок жакшы боло баштадык деп айтты да. Мен дагы өзүмдүн жеке тажрыйбаман, практикаман айта турган болсом, мына ушул тердөө менен температура жогору көтөрүлүү менен бул организм өзү күрөшүп, өзү мындай бул оору менен күрөшүп атканын билдик. Андан тышкары британиялык окумуштуулар дагы айтып чыкты, коронавирустун бир эле вирус адамдын денесине, канына кирсе, ал өзүн өзү көбөйтүп отуруп 1000ге чейин көбөйтүшү мүмкүн депчи. Андан тышкары денени өзгөчө өпкөнү сезгентип жабыркатат деп атат. Демек, бул коронавирус менен жөн эле тамашалап, бул жок деген сыяктуу тобокелчиликтерге барбаш керек. Андан тышкары дарыгерлер айткандай, колду таза жууп, ошону менен бирге үйдү таза кармап, бир жака көп чыкпай, баягы адамдардын ортосунда 2 метрлик дистанцияны сактап дегендей, мына ушул сыяктуу чараларды албетте сөзсүз түрдө колдонушубуз керек. Эч кимибиз оорубайлы, мындай дарт бүгүнкү дүйнөдөгү болуп жаткан кыйынчылыктар ушу менен кетсин дейли. Жана ошондой эле урматтуу YouTube каналдын колдонуучулары, мен мындан тышкары дагы ушул Европадагы, анын ичиндеги Швециядагы коронавирус карантиндеги абалдар боюнча жана ошондой эле андан тышкары эле адамдардын жашоо образы, бала тарбиялоо, коммуналдык кызматтар, таштандыруу маселесин кантип чечип атат, айтор жумуш табуу, виза алуу деген сыяктуу ошол нерселердин баардыгы баягы боюнча мен өзүм видео блогторду даярдап ушул YouTube каналга киргизип турам. Сиздер болсо катталыңыздар. Албетте кайрадан амандыкта көрүшкөнчө.